Бүгүн майрам, бүгүн шаң. Ооба, көрүүчүлөр, бүгүн бизде өзүңүздөр байкагандай майрамдык чыгарылыштан не деген өнөр инсандары келип, жалпы биздин көрүүчүлөрдү майрам менен чын жүрөктөн куттуктап аткан учуру кезектеги коногубуз Адилхан Жантемир. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Барыңыздарды орозо айыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. ЛТРдин бардык көрүүчүлөрүнө жакшы маалыматтарды алып, жакшы эргүүлөрдү алыңыздар деп чын жүрөктөн айтмакчымын. Бали, бар болуңуз. Адилхан мырза, бүгүн ошо жергебиздин жети дубанда көбүнчө ойлоп атат болуш керек, бардыгыбыз эле соц тармактан ошо Адилхан мырзаны күйүү чертип атканда өзгөчө заманбап, башка улуттун, башка мамлекеттин көп чыгармаларын ойнойт деп, саундтректерди мыкты, эң таанымал депчи. Анан бүгүн эң биринчи кайсы чыгарманы аткарып бересиз, ошондон баштайлы. Азыр ушу кыргыздын улуттук аспабы комуз деген аспап деп элге жайылтуунун үстүндө иштеп атабыз. Кудай буюрса, дүйнөгө хит болгон белгилүү Сумерки деген чыгарманы акырын аткарып берейин. Анан ошону сиздер акырын колдоп турсаңыздар. Мен дагы бир суроо бергим келип турат. Азыр мындай бир тышкы келбетиңизди карасак, өзгөчө бир стилде, өзгөчө бир жасалгалоо. Анан ушуну соц тармакта дагы көп көрүүчүлөр көрүп аткан учуру кандай пикир калтырып атат? Калпак да өзгөчө экен. Негизи мындай туугандар, музыкант болгондон кийин, искусство болгондон кийин, искусствонун өзүнүн закондору ушундай экен да. Сен искусствого келсең, анда искусствого ылайыктуу кийин деп айтат. Өзгөчөлөнүп туруп. Айтылбаган закон бар экен да. Ошондуктан ошого талапка ылайыктуу колдон келишинче аракет кылып кийинип атабыз. Комузду болсо дагы колдон келишинче мындай элге жаккандай кылып, кызыктуу болгондой кылып, бул кыргыздын аспабы, мына көргүлө, кыргыздын улуттук аспабы жоголуп кетпесин, баарыбызга жетсин, тарасын деп колдон келишинче жаштарга, улуу муунга, орто муунга бардыгыбызга таратуунун үстүндө иштерди кылып атабыз десек болот. Бали, анда ошол эле жайылтууну. Ооба. Ушул ой качан келди деп сурайын аткан майдай кечириз. Биз окууну окуп жүргөндө баягы окуу программаларында күйлөрдү үйрөнөбүз да. Анан ошо менен эле чектелип калбай, эмне кылабыз деп изденүүнүн үстүндө ушундай идеялар келди да. Анан Кудай буюрса, бүгүнкү күндө жакшы жетишкендиктер болуп атат деп ойлоп коем кээде. Канат, сен сурооңду токтото турсаң, анда сизге кезекти чыгармага берели. Сумерки чыгармасы.
Баракелде. Баракелде. Керемет. Дүйнөлүк хиттерде өзүбүздүн комуздун коштоосунда аккан өзгөчө жыр кала экен. Албетте, сонун себеп дегенде Адилхан мырза дагы жана жогоруда дагы айта кетти. Өзүбүздүн комузубуз деле кандай гана чыгарма болбосун, ошону жайылтуу деп. Чындыгында эле биз башка кинолордон болобу, тасмалардын саундтректери болобу, кандай гана мисалы балким классика болобу, дүйнө жүзүндөгү хиттер болобу, бирок ошону дагы биздин комуздун коштоосунда боло турган болсо, анда биздин дагы улуттук аспабыбызды дагы да жайылтып, мындайча айтканда өмүрүн узартканга тете болот экен да. Бар болуңуз Адилхан мырза. Рахмат сиздерге. Баракелде. Комузчу, музыкант Адилхан Жантемир жалпы бизди көрүп аткан көрүүчүлөрдү эртеңки майрам менен куттуктасаңыз болот. Эркин микрофон. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, анда эмесе баарыңыздарга ийгилик каалайм. ЛТР ар дайым сиздер үчүн аракет кылып, кызматын кыла бермекчи. Анда эмесе эмкиде жолугушканга чейин баарыңарга ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Бар болуңуз.